Айыл чарба министрлиги менен дыйкан фермерлердин ортосунда тыгыз байланыш жок. Бул министрликтеги жасалган реформалардын ийгиликтүү ишке ашпай жатканын айгинелейт. Мындан улам адистер мамлекет министрлик менен дыйкан фермерлер ортосундагы мамиленин формуласын аныктоо керектигин сунушташат. Ошол эле учурда элдин кызыкчылыгын көздөгөн жетекчилердин жетишсиздиги министрликте аксатып жатыптыр. Фермерлерге кандайдыр бир көчөдөн келген бюрократиянын айыл чарбасын атамасын түшүнбөгөн кишилердин таңаулаган идеяларын жокко чыгарыш керек. 26 миллиард сом бул элдин акчасы. Айыл банк баштан эле ошо фермерлерге кредит бериш үчүн болжолдонуп түзүлгөн банк болчу. Бүгүн барса ал банкта өздөрүнүн дагы кандайдыр бир акчаларын 20% алгыла деп таңуулайт. Бул учурда мамлекет башчынын айткан сөздөрүнө карама-каршы келген аракеттер жасалып жатканы байкалат. Андыктан айыл чарба министрлигине тажрыйбалуу жетекчи келиш керек деген. Буга үй бүлөлүк фермердик чарба жөнүндө мыйзам кабыл алуу зарылдыгын кошумчалады. Ал эми мурдагы айыл чарба министри Төрөгулбековдун пикиринде экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдалануу натыйжа бермек. Экс-министр буга жер реформасын сунуштайт. Буга үлгүлүү фермер жанындагы иштете албай жаткан дыйкандын жерин сатып алып иштеткенин мисал келтирди. Европадагы, Америкадагы, Израилдагы, Япониядагы 3-5% ел бар жок элин багат, анан дагы экспортко чыгарат. Бизде болсо өзүңүздөр көрүп атасыз, 65% ел айылда жашап атат. 65% элдин ичинен 35% ел айыл чарба менен иштеп атат. Бирок өзүдү азык-түлүк коопсуздук менен 60-70% эле өзүдү камсызданып атабыз да. Ошол эле учурда айыл чарба министрлигине дыйкандарга алдын ала божомолду көрсөткөн адистерди алып келүү учурдун талабы. Анан 15-20 миңге англис билген эксперт келбейт. Мындай. Түшүнүп атасыз да? Ошон үчүн кичине мындай мен жакта. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, мындай күчтүү ушундай жактарга биз күчтүү специалисттерди алышыбыз керек, жакшы акы төлөп туруп, ошондой жакшы туура прогноз, жакшы маркетинг болот да. Айыл чарба министрлигине тиешелүү бир катар көйгөйлөр кечээ парламенттин тармактык комитетинде да көтөрүлдү. Өлкөнүн түштүк аймагындагы дыйкандар мөөнөтү өтүп кеткен жер семирткичтин айынан түшүмүнөн зыян тартып калуу коркунучунда турары айтылып, министрликке текшерүү тапшырмасы берилди. Депутат Балбак Төлөбаев министрликтеги реформа алгылыктуу болот дегени менен ишке ашпай жатканын сындады. Аслында сүйүнүп атканбыз, баардык башталганда айыл чарбасы укмуш реформалар баштарды, жакшынакай башталды. Biz kıdırıp geldik. Alıp gelgen ürünlörüngөр. Men mına kollegalarımdan geçirim surayım. Sultanbay Abdurashidovich, men ayıl çarbasyny ayabay koldop, uşunçalyk jakşı reforma baştaldı dep, men kança жүгүрүп, kança jantalaşıp, anan ayağımda momday zıyandарды alып kelip ayıl çarbası çota barkaça olup kaldı da. 105 som bolup tur kurs, 917 milyon som kotorulup tur. Каражаты көтөрүлүп тур ошондой. Алып келингенде 20 миң тоннадан 4977 тонна алынып келинген. Апрель айында общий 7 тонна сатылган. Ошол менен 4970 тонна бүгүнкү күндө азыр сатылат. Буга чейин тармактык комитетте Өзбекстандан сатылып алынган жер семирткич пайдаланылбай калганы боюнча маалымат көтөрүлгөн. Анда жарым тоннадай жер семирткич жарым жылдан бери материалдык резервтер фондунда сакталып турган айтылган. Мындан сырткары өкмөт жер семирткич алуу үчүн Өзбекстанга которгон акчанын калганын алып келе албай жатканын билдирген. Агрардык комитет бул сыяктуу айыл чарба жаатындагы кемчиликтерди сынга алып, аткарылган иштердин натыйжасы жеткиликтүү болбогондугу тармакты аксатып жатканын баса белгилешти. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ.